Бул болсо Бак Аята районунун Наматбек айылы. Мында 40 гектар жерди ээлеген алма бак орун алган. Ишкер Миргазы Оморов алма бак аянтын 2014-жылдан тарта өздөштүрүп, азыркы күндө 90 миң түп интенсивдүү типтеги 5 сорттогу алма көчөттөрү отургузулган. Бул дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 сорттун ичине кирген сорттор да. Эң алдыңкы 10 сорттун ичине кирген. Гала, Гринсмит, Редчиф, Айдарет деген сорттор да. Булар талапка. Азыркы күндө биздин сырттан ташылып келген мөмө жемиштердин бардыгы ушул сорттор мөмө жемиш келип атат да. Тез жетилүүчү алмалар 18-20 жыл бою мөмө байлайт. Бир түп алмадан 30-60 килограммдан. Ал эми бардык 3000 түптөн 90 тоннага чейин түшүм алса болот. Мындан тышкары бактын аймагында 300 миң алма көчөттөрүн өстүргөн питомник бар. Негизи кыргыз эли илгертеден мындай гектарлаган жерлерге арпа, буудай айдап, андан түшүм алып келген эмеспи. Бирок жылдардын өтүшү менен, айрыкча азыркы учурда дыйкандар алма, өрүк бактарын көбөйтүп, андан пайда табуу өрчүп баратат. Анын үстүнө мына бул карлик көчөттөрү тез түшүм берүүчү сортторго кирет. Мисалы, мына бул көчөттөрдүн тигилгенине 2 гана жыл болду. Быйылдан тарта булар толук кандуу түшүм бере баштады. Башында 2016 алып келгенде бою 180 сантиметрлик көчөт болчу. Ушу 2 жыл жакшылап карагандан кийин ушул акыбалга келип атат. Былтыр 2017 жылы техникалык бир аздан урожай алдык, түшүм алдык. Азыр мына жакшы түшүмгө кирип калган алмалар. Жай менен суусу керек, дары дармектерин бериш керек убагында. Кышында февраль айында буташ керек шарттуу түрдө. Эгер бул бактардын өзгөчөлүгү канчалык тез көп жакшы туура бутасаң, түшүмү көп болот. Ушул негизги иштер. Адистердин айтымында алманын бул сорттору Кыргызстандын климатына тез ыңгайлашат жана базарда жакшы өтөт. Президентке көчөттөрдү тигүүнүн жана алмаларды өстүрүүнүн өзгөчөлүктөрү, бакты мындан ары өнүктүрүү боюнча пландары тааныштырылды. Бүтүн эки дарылар көрүпсү таза. 2014-жылы 2 гектар менен баштадык эле, бүгүнкү күндө биз менен баягы идея берип, биз неме түрткү берген немесинен биздин билгенибиз 700 гектарга чыктык. 3 жылдын ичинде баягы 2 гектардан 700 гектарга бул өтө чоң өсүш да. Кудай буйруса баягы ар бир гектарга бир 10 кишиден болсо 7000 адамга жумуш орун түзүп бере алдык да бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча. Мамлекет башчысы Кыргызстан башка өлкөлөрдөн экологиялык жактан таза продукция өндүргөнү менен айырмалана турганын баса белгиледи. Ишкерлерди, өзгөчө аймактардагы бизнесмендерди колдоо максатында түзүлгөн кепилдик фонду тууралуу айтып, президент компания жетекчилигине жана жалпы эмгек жамаатына жигердүү иши үчүн ыраазычылык билдирди.